Aykırı ölüş gerekten beri şimdi anlık duramaydı. Çok жақсы. Келдің жақсы. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн сиздерге өзүбүздүн улуттук оюн болгон Ордо оюну тууралуу сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Ош шаарындагы курама командасы кандай ийгиликтерди жаратып жатат, кандай жаңылыктар бар, ошол тууралуу сиздерге 20 мүнөттүн ичинде болушунча маалымат берген аракет кылабыз. Биз менен болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул Ош шаардык ушул Ордо боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу менен сиздерге бир аз маалымат алып көрсөтүүнү баштасак. Топчубай ага, ушул негизинен мына биздин Элтер мамлекеттик телерадио компаниясында спорт боюнча көрсөтүүлөр тартып келе жатабыз, бирок ушул Ордо боюнча азыраак эфир чагылдырганбыз да. Бүгүн кенен кесири ушул тарыхынан бери айтып берип, ошол Ош шаарындагы Ордо боюнча ушу курама командаңыздар качан түптөлгөн, ошол боюнча сөз кылсак. Так, ата бабаларыбыздан бери, илгертен бери ойнонуп келаткан эң улук Ордо оюну болуп эсептелет. Мына тарыхка карасак, Ормонхандын убагында Балбай Баатыр ушулардын убагында мына Ормонхан өзүнчө бир команда түзүп, Балбай Баатыр өзүнчө бир команда түзүп, чоң тойлордо мааракелерди уюштуруп, ушундай мелдештерди коюп, ушундай чоң оюндарды өткөрүшкөн экен да. Ормонхандын убагында Ормонхандын командасы менен Балбай Баатырдын командасы ушу Ордо мелдеш өткөрүп ойноп атканда, мына Ормонхандын Асанбек деген күчтүү чертмечиси болгон. Асанбек ушу чертип атканда Балбай Баатыр карап туруп, жеңилгенине аз калганда Балбай Баатыр көзүн кысып коет. Көзүн кысканда баягы Асанбек Баатыр, Асанбек чертмекчи, чертелбей калат. Мына ошондо атайлап неме кылган, баягы ошол убакта анан кийин баягы Балбай Баатыр Чудуй деген бир күчтүү чертмекчи болгон экен. Ошо чертмекчини алып келип, өзүнүн командасына кошуп, Ормонхандын командасы менен дагы мелдешке чыгарганда, баягы Балбай Баатырдын командасы учушка ээ болот. Ошондо Ормонхан ушундай чыр-чатактарды чыгарып, Асанбек Балбай Баатырга сатылып кетти деп, уруш жаңжал чыгарып, ушундай согушка чейин барган экен. Ошондо мына Ормонхандын немелери менен ушундай тарыхта ушундай деп айтылат, согушка чейин барган экен да, Ордонун аягы. Демек ушундай улуу оюн да бул, улуу эң улуттук оюндардын эң улуусу ушу Ордо оюну болуп келет. Ана мына кийинки убактарга кайрылсак, мына Кудайыркандын убагында дагы Кудайыркан тактап отурганда мына ушундай чоң мааракелерди уюштуруп, мелдештерди коюп, ушундай ордолорду уюштурган экен. Ошол Кудайыркандын убагында бир чоң Ордо оюн болуп алып, мына Алымбек Татканын баласы Абдуллабек келип калат экен. Келип карап турганда Кудайыркан: "Кел, Абдулла, сага бир чокон аттыргыла" деп туруп чокон бергенде, Абдуллабек чөнтөгүнөн кызыл домпойун алып, кадамак катап ичке түшкөн экен. Ичке түшүп чертип, мына канга чейин чертип чыккан экен. Ошондо Абдуллабек неме деген экен Кудайырканга: "Канды чертсем болбос бекен" дегенде, Кудайыркан кан чыкканга эсептелсин, утушка ээ болсун деп туруп чертебе деген экен. Ошондо Кудайыркан уруксат берген экен да. Уруксат берген. Ошондо мына Кудайыркан тактан түшүп келип туруп, карап, баягы Абдуллабектин кызыл домпойун көрүп туруп, Алымбек Татканын домпойго деп туруп тан берген экен. Таныган бекен, Таныган. Ошондо чейинде ошо Алымбек Татка бол ойнонуп келген экен да. Ошондо ошо Кудайыркан кан Абдуллабектин Алымбек Татканын доолайын таныган экен. Бул кызыл доолайды Курманжан Татка Абдуллабекке кичи баласына 7 атаңдан калган ушу мурас домпою ушуну чоң ордолордо, мааракелерде ойноп жүргөндө керезин айтып анан берген экен.
Ордо оюну Кыргыз элинин байыркы оюндарынын бири. Ордо оюнуна 10-дон 20га чейин оюнчу катыша алышат. Ордо оюну тапталган түз жерде, көбүнчө кырманда ойнолгон. Ошондой эле кой короодо да ойноого ыңгайлуу. Ордо оюнуна диаметри 14 метр болгон тегерек чийилет. Ордонун борборунун жыдымасына кан салынат. Анын айланасында бир оюнчуга 5тен эсептелип, тегерек формада бөгүнөнчүкөлөр түзүлөт. Эгерде мелдешке 20 киши катышса, анда ордого 98 чүкө жана хан салынууга тийиш. Анткени хан 2 чүкөгө эсеп кылынат. Ордону көбүнчө топоздун томпою менен атышкан. Анткени уйдукунан топоз томпою оор жана катуу келет. Кийинчерээк тоо текенин мүйүзүнүн узундугу 8 см, туурасы 6 см, калыңдыгы 2,5 см болгон абалак жасап ордо атышкан. Ордону абалак менен Ысык көл, Нарын, Чүй өрөөндөрүндө атышса, түштүк областтарда жана Таласта томпой менен гана ойношкон. Учурда ордо оюнунун бирдиктүү эрежеси иштелип чыгып, томпой менен гана ойноо каралган. Ордо оюнунда ура атуу, топ бузуу, кыңай атуу, кадамак кадуу, тоорумай, чалмай атуу жана чертүү ыкмалары кеңири колдонулат. Ошондой эле тыюу салынган бир нече кыймыл-аракеттер, жыдымайдын түрлөрү дагы так эрежеге салынган. Жылга чейинки убактарда ордо оюну саал өздөштүрүлбөй, унутулуп калып келген да. Себеби эмнеде? Себеби баягы көп эле улуттук оюндарга маани берилбегендиктен, экинчиден баягы бардык азыркы мына жаштар мына футбол, волейбол башка видтерге кирип кеткен да. Мына коом өзгөрүп десеңиз. Кайрадан мына 2000-жылдардан кийин ордо оюнун өркүндөтүүгө спорт комитет, агентстволор көндөмө кылып, Кыргыз Республикасынын ордо боюнча чемпионаты, Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу, алтын томпой кубоктору уюштурулуп, 2000-жылдан кийин ушундай ордо оюндары өркүндөп өнүгүп келген. Азыркы убактарда, мисалы, мына мектептерде, окуу жайларда, мугалимдер арасында бардык окуу жайларда, мектептерде улуттук оюн, ордо оюну кирген. Болуп турабы же жөн эле киргизип койгон? Жок, болот, киргизилип, как физкультура сабактан берилет. Мектептин программасында дагы, окуу жайларда да программада бар, кирген. Жылда мектептер окуучулар арасында, студенттер арасында, мугалимдер арасында жылда мелдештер өтүп турат. Өнүгүп турат. Бирок Топчу айга мисалы мен катуу тийсе кечириңиз, бирок башка спорттун түрлөрүнө караганда ушул ордонун мындай өнүгүүсү мындай байкалбайт да. Себеби мына чоң турнирлер ош шаарында мындай байкалбайт, көргөн эмесмин да, мен мындай күбө болуп элем. Өтсө өткөндүр, бирок жалпы калктын саны көпчүлүгү кызыгып келип көргөн бир чоң турнир болгонун көрө элекмин. Бул туура. Мына шаардагы мисалы Ноорузда немеде мэриянын алдында аянтта толку улуттук оюндар чыксын деп күрөш, теннис, ордону чыгат көбүнчө. Анан катта чоң мелдештерде мындай оюндарга көп эле көңүл бурулбайт. Ол туура. Быйыл мына Кыргызстандын чемпионаты Ошто 22 апрелде Ош шаарында болду. Эми мына сентябрда Куда кааласа Манас оюндары Ошто өтөт деп атат. Ошондо мына улуттук оюндардын бардык биттери кирет. Ош шаардын сборный шаардын командасы өзүнчө командасы бар. Шаардын командасы жаман эмес. Жылдагы чемпионаттарда 2-3 орунду алат. Мына быйыл Кыргызстан чемпионаты Ошто болду эле. Финалда Талас менен ойноп утулуп калды. 2 орунду чемпионатты жеңип алды. Эми шаардын спорт комитетинин балдары курама командасы бардыгы кандидат мастер спорт. Эгерде чемпионатты 1 орунду алса, бардык мастер спорт болот. Чемпионатта 2 орунду алса болбой калат. 2 орунду 2 жыл катарынан алса берилет. 2 орунду? 2 жыл катарынан алса, спортчулардын толтуруш үчүн кандай жолду басып өтүш керек деген суроону берейин деген. Эми мындай жолдорду басып өтүш үчүн мына жылда мисалы Кыргызстандын президентинин кубогу болот, федерациянын кубогу болот, Кыргызстандын чемпионаты болот. Ошолордо Кыргызстандын чемпионатында гана 1 орунду алса, ошондой жанакы мастер спорт анан неме берилет да. Ошондой немелер бар, өзүнүн график, расм немелери бар. Ошого карап туруп анан неме берилет. Анан
birinchi o'rinda chempionatda olsa, sbornoy Qirg'izistondan qurama komandasına birinchi o'rindan 3 kiradi. 3 bola. Hozir mende dunyolik ko'chmanlarga 2 bolam qatnashadi. O'shanda qurama komandasi tuziladi. O'shaga dag'i alınat, anan master sport beriladi. O'shanday nimeleri var жылдагы. Бүгүн не болуп атат бул жерде? Машыгуу. Bu yerde bizde mına sentyabrda Manas oyunları bolat деп атат. Ошого шаардын командасы даярдык көрүп атышат. Бул эми башка спорттарда мисалы тоого жүгүрүп баягындай кантайырдан астар болгон үчүн оюн өткөрө бересиздерби? Болгону ошол ордонун эрежелери боюнча толк кечке ошо баягы кандай немелер болсо ошо боюнча даярдык көрүшөт балдар. Бирок 7 саат 8 саат кечке тынбай атат. Булар деле мындай чуркалганын эсептегенде 2-3 километр жолу чуркайт. Тынбайт да. Тынбай физически кечке турбай неме чуркап жүрүп атышат да. Ошол жерде баягы басып, атып, ошону эсептесе бир канча чакырым болуп калат экен да. Мындай эсептегенде 3-4 километрге жолу чуркап коет. Километрин эсептегенде айландырганда ушундай болуп берет да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр команданын капитаны Кадыр агабыз менен турабыз. Кадыр ага, азыр эрежени сиз көрсөтүп бересиз бул жерде. Мен айтып берип турам да, азыр балдар көрсөтөт, практически көрсөтүп турат да. Кандай канча эрежеси бар негизи? Мындай эсептегенде канча мында эсептегенде эреже атмайда эрежеде 5-6 түр бар да, баягы. Жыдымайлардан 6 түр бар да, атканда. Чүкөнүн ортосун аралап өткөндө, кам менен быдымыктын аралап өткөндө, томпойду бир колуна алып алганда, мындай бирөөнүн колун кантак кылганда, ошокту. Андан кийин тоорунмактыкы да ошондой. Тоорган чүкөн аралап кетсе, же болбосо өнөктөшүңө тийип түшүп калса, өзүң бутуңа тийип түшсө, жана башка дагы анда бир 5-6 түр бар. Анан астында бу жерде кадап ишке түшүп чертүү да. Аны эми азыр практика көрсөтөлү. Балдар кадап эмес. Туура айтасыз. Ошону практика жүзүндө көрсөтүп берсеңиз, себеби биздин бул көрсөтүүнү тартайын дегенибиз Кадыр ага. Биздин мына азыркы жаш муун чынында ордодон көп түшүнүгү жок да. Биз үчүн негизи кыргыздар үчүн эң жогорку деңгээлдеги оюн бул ордо болуш керек да. Ордо ошо өзүнүн улуттук оюндар болуш керек деп ойлойм. Аны эмес азыр ошо көрсөтүп берсеңиз менде. Taşıyıp Niyaz, Oş şahrının kurama komandası müçesi. Adır bul birden çekmeydi görsetip atat. Adır hem Niyaz sen savap çekmeydi. Savap çetkende 3 çikodan az bolbaş gerek. 3 çikodan narı savap çekte öğret. Yemi dağı kalkmayı da koyat. Mına çiko adır alıştırmayı bunu. Bunu dompaydı koldan acıratmay kalkıp kayra akırkı dompaydı narı çiko jamap çertiş gerek. Bunu kalkmayı da koyat. Buna koldan çıkarbaş gerek dompaydı. Şunu aylana sızıktan çıkarıp 6 metreden çıkış gerek. Adır daha bir kaytalap görset Niyaz. Mınanı kalkıp narkın çertip mınanı kalkıp görsetesin. Adır daha kalkmaydı daha görsetet. Aslında çertmedin erecesi şunday. Ana çertkende egerde kan egerde mınal yerde turup kalsa mınal yerde kan menen bıdımıktın ortasından çerse cıdıydı. Oşonda cıdıydı. Oyun kuyat da oyun kuyat. Oyun buzulat. Oşonda üçün buladır bulacaktan aylantı olat kandı. Ne kat? Yes, bir kat. Kan deyen mınavı kan bulat bul. O bıdımık cip baylanan bıdımık. Ökönün ortasından çertmeydi. Buna bıdımık. Ökönün ortasından çıkıyor çertmeydi. Çertken çıkan aralasa da cıdıysın. Oşon için alganda da bunu kan benen bıdımıklı tergep alat dompoydu.
Dompoydu algandan keyin жылдыра берет. Алганга чейин жылдырбайт. Мына эми бирден черсе боло берет. Кааласа сабап чертет. Niyaz akırkı çıkası çertkende çertken çıkası çıkmaya kaldı. Bu oyun cıdıdı. Бұл ордо ойыны деген бұл Кыргыздын улуттук ойыны эмес пе? Бул бардык кыргыз жигиттери ойношу керек негизичи. Бардыгы ойношу керек. Мен деле буга чейин волейбол ойноп жүргөмүн, башка оюндарды ойноп жүргөм, бирок негедир ушул ордого кирип, ордо командага кирип ушул команда менен ойноп калганда мен кызыгып калдым. Кошулганыма бир 5 жылдын жүзү болуп калды. Бир өзүнүн философиясы бар да бул оюндунчу. Баягы адамдарды мындай эр жүрөктүккө, намыскөйлүккө тарбиялай турган өзүнүн тарбиялык мааниси жагы бар. Андан сырткары бул мындай жашты көп тандабайт. Эликке чыкканга чейин деле жаш курактан баштап ошол эликке чыккан 60ка чыкканга чейин да ойной берсең болот да. Өтө күчтүү талап кылбайт. Ал эми башка спорттун түрлөрүндө бир жаш курактан өткөндөн кийин жыйынтык болбой калышы мүмкүн да. Бул оюнда мындай жаш курагы өтө узак. Ошон үчүн да тандап алган себеби бар. Азыр мына Давыр Кадамак келди. Азыр Канат кайдат. Сакыбаев Канат. Ош шаарынын курама командасынын мүчөсү. Азыр Канат ишке түштү. Судья салып кой. Азыр ченди Домпой менен чыккан аралык 40 см жетиш керек чен. Азыр муну черткенге укугу бар отуруп. Да birçka çertesin. Endi bu da mına top dep koyat, mına top 5 birigip turgan top bol esettiret. Muna azır çertkende Dompoydu alıp tizeni cıldırmay turup çertet hazır. Hazır mına çertkende ana toptan bir çıkan mına butundan ötüp gitti da. Bu hazır, bu oyun cıdı da hazır. Eğer buttan ötmese bu dağı hukukarına çertkengeç. Hazır giyin kereceğini api Rusbek kırışıtat. Bunda ortaya çıkanda жүргүзүп çertmeyi nıkmasın kırışıtat. Hazır bir yerde Dompoy çıkıyor baylanıp turat. Camar çertkenge alısıra. Oşun için bunlar жүргүзүп çertmeyi nıkmasın kırışıtat. Bu жүргүзүп çertme nıkması. Bu hazır ortada turat, hazır Dompoydu bu alalbayt hazır bir yerde. Alыс ortaga düşüp kaldı. Hazır hareket kılıp durat hazır. Uzak oyun cıdıdı. Dompoyun alalbay kaldı. Parvay tormak türün görsete toruganda beni çert albayt. Ekinci çıkıdan başlaydı. Hazır bul yerde de kalkma yıkmasını koldansa olur. Lan çertinden kalıp narkımına oturasın. Dompoy kolundan ajırap gitti, oyun cıdıdı. Biz ayılda bala kezde ele oynoyt элек. Ошол баягы бала кезде көрүп калган, үйрөнүп калган адат, кийин келет экен да, мындай эс тартып калгандай, бой тартып калгандай. Анан бул мен шаардын командасына киргенимде 1986-жылы келип ойной баштагам ушу шаарга. Келип анан бир жылдан кийин эле шаардын немесин алышкан мени. Ал убакта жаш элек. Ошол 87-жылдан бери азыр шаардын командасында оюнчу болуп келе жатам. Hazır kanat işe düşkende buna buttun başı sonuçta uçağı iki çıkıdan paralelini ötmeş gerek. Eğer de kokustan sonuçta bundan da ötüp etse, çıkıdan geçmezse oyun cıdı olur. Oşandı için buna uçağını paralel koyut, iki çıkıdan ötkörmeyt. Hazır en tur aldı hazır.
Algandan tizeni cıldırıp çerse bolu öğret. Oturganda cıdımaydın daha türleri var. Butlarını ötü emez. Oturganda koldu tizeden biyak ötkörüp olsa anda da cıdıydı. Bul adır cıdıdı. Sebebi kolu narkı butuna tiyip kaldı. Bul kantak bolgadı. Bul cıdıdı oyun. Hazır aktilek atıp atat. Atıp egerde çıkandan keyin çıkıp berse bir çıkandan keyin jakın çıkanı boğur kalıp atpa olsa bolu öğret. Bunu kınkaya atı da koyat bunu. Hazır aktilek atkanda çıktı. Adımlar jakın çıkanı boğur kalmaydı görsetet. Bul hazır boğur kalıkmasın görsetip atat. Koldu gökürek kalat. Arkan buttu jerden 100 metre durup atat. Topa sırtqa çığa öğret. Oyun kıybaydı. Bunu boğur kalı deydi bunu. Kınkaya atı. Bunu kançerti deydi. Ortada çıkıyorlar 5 çıkılganda oyun toktat kançertiledi. Bu kandı mındayça aytkanda bu bir mamlekettin başçısı bıdımıktap koyat. Bu bıdımıktap koyat. Bu ortası. Bana 6 metreden sentr ortası. Bunu dikende bir mamlekettin boru da. Anan bu kançerti 5 çıkılganda oyun toktat. Kandı kim çertip çağırsa oşal kийинки oyunda ulap atat. Kan özü ekele çıkıyor жүрет. Hazır ben kan çerti tutmasını görürsem. Ben buna kan çerti ödem hazır. Kan çıktı. Bu kan deydi. Kan ilgerki sayızdın bir tiyindi koyulat. Anınдағы bir жерinde metke koyup, жылын жазып koyat. Жоғалып кетсе, өнөктөрсө окшош kan таштап коюш мүмкүн да. Ошон үчүн толук sayızdın bir tiyindi гана koyulat. Bunu kan деп koyat bunu. Hazır bu da oyundun jıyıntığında bu komandanınkı 28 çıko, kan menen 30. Bu komandanınkı çıko 30. Bu yaktaki 28, kan menen 30, bu yaktaki çıkosu 30. Hazır bu komanda çıkonun sanına kara utup ketedi. Egerde dağ mınday türü var. Bundan da gelgende çıko 30 boldu mu? Kan menen kan 2 çıko жүрөт da. Kan 2 çıko жүрөt. Oşonda bu kan menen çıko 30, bu kandı bunu aşıkça bolata, bunda kan algan utup ketedi bunda. Çıkonun sanı birde bul utup ketedi. Egerde mınday 28 kan menen 30 bol, bunu 30 bolganda anda çıkonun sanı көп utup ketedi. Топчубайга мына биздин убактыбыздагы негизинен чектелүү. Колдон келишинче ушул эрежелерин, тарыхын сиздерден сурап телекөрүүчүлөргө маалымат берген аракет кылдык. Эми сизге суроо да, мына акыркы суроолорубуз. Мына биздин азыркы келечек муунга, жаштарга эмне деп айтат элеңиз? Кандай ушул ордону мындайча айтканда реклама кылат элеңиз? Кызыгуу кандай негизи жаштарда? Ордону ebi buna mektepler, şkolniklerin arasında studentlerge köbürak mına televizyonlardan şu reklama nemelerde oyuncaklarda görsetip tursa köbürak mına mektep okuşları, mına studentler görgön nemeler sağlık, kızığı bayram gezlerindeki ötüp atkan oyunlarda köbürak görsetip tursa uşlar kızıgat ele mektepteki şkolnikler, nemeler bardığı kızıgıp şu orada oyununa sağ intizar bolat ele da. Men oşunday oylayt elem. Ana mına mekteptin okuşlarda studentlerin arasındaki medeşlerdi mına Kırgızstandın sport agentствосу мындай окушулардын арасында спорт экенин алып салганда ушуну биз кайрылуу жазып неме кылып атабыз. Школниктердин мектептердин арасындагы спорт акета кайра жолго ордуна коюлсун деп неме кылып атабыз. Киргизип атабыз кайра. Эми ушул келечекте мына кирет деген ойдобуз. Анан эми жаштардын арасындагы бардык жаштарды мен чакырат элем ушундай улуттук оюндарга көбүрөөк көңүл бурса, анан өзүбүздүн мынакы спорт комитет агентстводогулардагы көбүрөөк көңүл буруп, ошо спорт жагын караштырса, улуттук оюндардагы көзөмөлгө алынып, өз чегинде ойнолот деген ойдобуз.
Топчубай ага сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунча уюштуруп, ушул бизден эфирге келип, тартылып бергениңиздерге. Албетте биз дагы ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы дагы ушул улуттук оюндарды, ушул анын ичинде ордону чагылдырып, ушул пропагандалап өзүбүздүн ата бабаларыбыздан калган оюндар. Ошол нерсеге биз сөзсүз түрдө аракет кылабыз. Биз сиздер менен иш алып барып, дагы кандай ийгиликтериңиздер болсо, жетишкендиктериңиздер болсо, иш чараларыңыздар болсо, теле аркылуу чагылдырганга даярбыз. Рахмат сизге. Ошо телевидениеден пайдаланып, ушундай оюн зоокторду көрсөткөн ЛТР телерадио компаниясына жеке өзүмдүн атынан, ордошулардын атынан чоң ыраазычылык айтам. Рахмат, дайыма ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен көрсөтүүнү аяктап жатып, эмнени айткым келди. Мен мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздин Ош шаардык ордо боюнча курама командабыз кандай шартта ойноп жатат. Ушул нерсеге аябай чынын айтканда зээним кейит. Ушундай мыкты оюнчулар, мыкты машыктыруучулар бар экен, бирок шарт жок экен. Бул нерсеге албетте мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулса, спорт комитети тарабынан жакшы көңүл бурулса, мындай нерселер болбойт эле деп ойлойм. Мындан аркысын каалап кетели, тилеп кетели, ушул биздин жетекчилер, спорт жетекчилери жакшы бир көңүл буруп, ушул улуттук оюнубузду өнүктүрсө деген тилек кылып кетели. Биз көрсөтүүбүздү шуну менен жыйынтыктайбыз. Жолугушканча.